Тажикстандын Кыргызстандагы элчисине Кыргыз Республикасынын жарандары менен аскерлерине гранатомет, миномет менен ок чыгарган окуя үчүн нааразычылык нотасы тапшырылды. Бул туурасында ТИМдин маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, кечээ Кыргызстандын мамлекеттик чек арасынын кыргыз-тажик бөлүгүндө болгон чырга байланыштуу Тажикстандын Кыргызстандагы элчиси Назирмат Ализода чакырылды. Тажик дипломатына Кыргызстандын аскер кызматкерлерине жана жарандарына атайлап ок чыгарылгандыгы үчүн нааразычылык нотасы тапшырылган. Ок атуунун кесепетинен кыргызстандык 3 жоокер жаракат алды. Тышкы иштер министрлиги тажик аскерлеринин жана жарандарынын кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасындагы кырдаалды курчтууга алып келген ачык айкын деструктивдүү жана чагымчыл аракеттерине тынчсыздануусун билдирди. Эске салсак, кечээ 8-майда саат 18:00 чамаларында Баткен облусунун Чек айылында кыргыз-тажик чек арасында жаңжал чыгып, ок атуу менен коштолгон.